достор, саламатсыздарбы? Ысык Көл областы, Ысык Көл району, Жаркынбаев айылы десем. Так, мен төрөлүп өткөн эле айыл. Эми караңыздарчы, могул жакта таптаза жерди, таптаза айылды ушинтип мындай свалкага айланып жаткандары өкүндүрүп атат. Мына келгенден бери ушул жерде жол бар болчу, жолдун баарын жаап, Ананева айылынан Жаркынбай айылында жашаган элдердин баардыгы мусоркаларын ушул жерге алып келип төгөт экен. Ушундай кантип болсун, моякта ушундай элдер жашайт. Балдары бар, кичинекей балдар, чоң кишилер. Мындай сонун жаратылышты ушундай мусорка менен өлтүрүп атышат. Бuyakta дем ала албайсың. Караңыздарчы, мындай мусорка төгүлүп жатат. Мояктын баары төгүлүк. Кичинекей балдардын кийимдери, баш кийимдери, бут кийимдери, жала аяктары, ар жак бер жактын баары төгүлүп, уй койдун баштарынын баары кесилген ушул жерде жатат. Мурун иттер өлүп эле жатып калса, азыр мышыктардын өлүктөрүн ыргытып кетишет экен. Койлордун, уйлардын, аттардын өлүктөрүн ушака таштап кетет экен. Тияк болсо сүт алат ошол жерден, фирма аяк. Сүт башы деп коет да, мындай айтканда. Сүт базбы, ошондой сүт баз бар ошол жерде. Ошол жактан сүт алышат элдер. Анан ушул жерде элдер кантип жашап жатат, мен билбейм. Ушу мен айыл өкмөтүнө кайрылайын дедим эле. Ушу Жаркынбаев айылынын айыл өкмөтүнө кайрылгым келди. Айыл өкмөтү ушул жерге көңүл буруп, ушакты карап, ушактагы элдерге деле көңүл буруп, ушакты тазалап, жок дегенде мусорканы бир жерге чогултканга элдерге айтсаңыздар жакшы болот эле. Айыл өкмөтү ушул жерге көңүлүңүздү буруп койсоңуздар жакшы болмок. Мына караңыздар, койлор өлүп жатат моякта. Койдун өлүгү, аттын өлүгү. Деги койчу, эмне только жок мояктачы. Мен шаардан келгениме мына 6 күндөй болуп калды. 6 күнүн ичинде мен ушул жерди көрүп алып, жүрөгүм ооруп, кимге кайрылышты билбей ушул видеону тартып жатам. Айыл өкмөтү деле ушул жерге көңүл буруп койсо жакшы болот эле. Мына мындай ушундай сонун токойбуз, ушундай сонун жаратылышта мындай мусорка төгүлүп жатканы адамды өкүндүрбөй койбойт экен. Дем ала албайсың бул жерден. Караңыздарчы, мындай мусоркалардын баары төгүлүп жатат. Кичинекей балдар буякта жүрөт. Ушунун баары ушакта жашаган элдердин баарынын үйүнө учуп барат экен. Алар тазалап, уже эмне кыларларын билбей, айлалары жок. Ушундай сонун жаратылышты ушинтип мондай мусоркага айланып жатышат. Караңыздар, кандай сонун кооз керемет жер эле. Ушинтип монтип мусоркага айланып жатканы өкүндүрбөй койбойт экен. Айыл өкмөтүнө кайрылып, айыл өкмөтү ушул Жаркынбаев айылына, Сайга келип, Кашарга келип, ушул жерди көңүлүңүздү буруп, ушактагы мусоркаларды тазалаттырып койсоңуздар, ушул жактагы жашаган элдердин батасы сизге тиймек. Конечно, катып айтсам кечирип койгула, бирок мындай болбойт. Караңыздар, кандай сонун керемет жерди ушундай свалкага айлантып салгандары жаман болуп атат. Мындай сонун токойлорубуз бар болчу, шаркырап аккан суулар бар. Азыр анын баары уже мындай мусоркага айланып атат. Ошол айылга барат, ошол сууну айылдагы элдер бияктан кантип кетип аткандарын билбей, ошо сууну ичишет. Биякта мал жандары жүрөт. Кичинекей балдар корого чыгып ойнойт экен. Азыр ушинтип мусорка болуп жатат могу жердин баардыгы. Айыл өкмөтү, кайрыларым сизге ушул жерге көңүлүңүздү буруп, ошо мусорканы жок кылганга жардам берип коюңуз.